Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Taalaga çeksiz maqtawlar bolsun. Jana akırkı Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ga Allah'tan salamı jana salavatlar bolsun. Assalamu aleykum urmatly musulman bir tuğanlarım. Biz gezektegi okuyabızdı ulantabız. Alar ekö dariger, Arap өлkөлөрүнүн birinde жашаган insanlar bolgon. Turmuş kurganına köp vaqt ötse da balalı boluşpay kelet ele. Oşentip türdü өлkөлөргө türdүү garaşlarga barıp darılanышат, жазып берген дарыларын пайдаланышат, бирок натыйжа чыкпайт. Oşentip алар үмүттөрүн үзө баштайт. Күйөөсү жумушуна кеткен күндөрдүн bir күнүндө үйүндө аялы калып, 24 saat бою Куран жаңырган чоң жолдогу Нур деген радиого кулак салып калат. Анда бир алым Курандан бул аяттарын окуп жаткан эле. Мен аларга айттым: Роббуңардан кечирим сурагыла жасап койгон күнөөңөр үчүн анткени ал кечиримдүү. Ошондо Аллах силерге булуттарды жиберип, андан жамгыр жаадырат жана силерди мал дүйнө бала чака менен кубаттуу кылат. Жана Аллах силерге бактар менен өзөндөрдү насип этет. Нух сүрөсү 10-11-12 аяттар. Тыңдап турган аял: ушунча сыйлыктын баары бир эле кечирим суроо үчүнбү? Дейт таңдана. Ошол убактан баштап күйөөсүн жумуштан келүүсүн чыдамсыздык менен күтө баштайт. Күйөөсү жумуштан келген кезде астынан тосуп чыгып, демине батпай: "Мен бир жол таптым, Аллах бизге сөзсүз бала берет" дейт. "Дарыгерби?" дейт күйөөсү. "Жок." "Дарыбы?" "Жок." "Анда кандай амал?" дейт күйөөсү шашыла. "Роббубуз Аллахтын колунда баардык нерсе. Биз Аллахтан кечирим сурообуз керек" деп жанагы аятты тилават кылып берет. Чындап эле эмнеге илгерирээк ойлонгон эмеспиз дейт. Ошентип алар Аллахтын кабыл болуучу убактарында көп дуа кылып тахажжудка турушчу болушту. Хадисте келишинче, Аллах Таала түндүн акыркы бөлүгүндө кимде ким дуа кылса, дуаларын кабыл кылам. Эгер кимде ким кечирим сураса, кечиремин дейт. Булар ушул хадиске жана аятка амал кылышып, кечирим сурай башташат. Көп өтпөй Аллах Таала аларга бала берет. Урматтуу мусулман бир туугандар, бул ай дуалар кабыл болуучу ай. Бизде ушул ыйык айда Аллах Тааладан кечирим суроочу жана тахажжудтарга туруучу бололу. Жана бул айда күнөөлөрүбүздүн кечирилүүсү үчүн көбүрөөк дуа кылып калалы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дуа бул ибадат деп айткан. Анын катарында биз күнөөкөр пенделерге да дуа кылууну унутпаңыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.